Айдарова Суксур, Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн методисти болуп эмгектенип келем. Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 29 январындагы инсандын руханий адеп ахлак өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруу максатында балдар, өспүрүмдөр спорттун андан ары жайылтуу жана спорттун командалык түрлөрүн, дене тарбия жана сергек жашоону жайылтуу максатында мектеп лигасы долбоору катышуу үчүн спорттун 3 түрү: футбол балдар, волейбол кыздар балдар, баскетбол кыздар балдар боюнча ушу азыр аймактык турлар өтүлүп, азыр учурда райондук тур болуп өттү. Окуучуларга биз дөмөрчүлөр, администрация жана билим берүү бөлүмү тарабынан бир канча сыйлыктар, инвентарлар берилди. Жана ошондой эле ошо окуучулардын коопсуздугун, дене бой сактоосу боюнча биз ушу метайым жана ошондой эле ушу участковыйлардын катышуусунда болуп өттү. Урматтуу окуучулар, урматтуу тренерлер, урматтуу агайлар, мына районубузда ошол мектеп лигасы жыйынтыкталып отурат бүгүн. Бул мектеп лигасы билим берүү министри тарабынан уюштурулуп, быйылкы жылы биринчи жолу өтүп атат. Мектептерде өтүп келди, андан кийин аймактарда өттү бизде. Бүгүн акыркы жыйынтыгы чыгып, райондук тур өтүп атат. Бунун өзгөчөлүгү мындай: мурдагыдай район боюнча сборный, терме команда барбайт облускачы. Өзүңөр көрдүңөр, мектептен чыккандар ошо мектеп аймакка келди, аймактан чыккандан кийин мектеп келип отурат. Мына бүгүн финалда эки мектеп, Тешебаев мектеби менен Абдурахман мектебинин окуучулары чыгып, жакшы оюн көрсөттүңөр, мыкты. Мына Абдурахман мектеби жеңишке жетишип отурат. Ушул эки команданы даярдаган, жалпы эле команданы даярдаган тренер агайларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Спорттук оюн болгондон кийин жеңүүчү болот, жеңилүүчү болот. Бирок ошого карабастан аракеттерди кыласыңар деген ойдобуз. Бул оюндардын жыйынтыгын дагы окуу жылынын жыйынтыгында башка мезгилдерде белгилейбиз. Силердин, мугалимдердин. Ал эми жеңген команда 12-13-үндө Баткен облусунда боло турган облустук турнирге барат. Ал жерде мектептин намысыны, райондун намысыны коргойт. Аракетти кылып, даярданып, жеңет деген үмүттөбүз. Ошого каалап кетебиз. Үчүнчү орунду ээлегендиги үчүн Кадамжай район мектеп лицейинин ВК Кадамжай командасы сыйланат. Ээлегендиги үчүн Тешебаев атындагы орто мектебин сырт командасы сыйланат. Ээлегендиги үчүн Абдурахманов атындагы орто мектебинин келечек командасы сыйланат. Игілік болсын.
Biz ümit kılabыз, kolдайбыз. Құда қаласа Бишкек шаарына дагы барасыңар деген үмүттөбүз. Бирок эми жана агайларга айттым, бир канча аракет кылыш керек, даярданыш керек. Ана тренириңер айтты, ана Эламан агайдай ойносоңор жакшы болот. Мында короткий деген болот эле, метровый пас деген болот эле, мен билгенден, прострел деген болот эле, бирөөсүн да көрбөдүм. Ошого кичине даярдагыла, Эламан. Эртең ол жеңишмек айтып кеткендей, илгеригидей сборный болбойт. Кайсыл мектеп биринчи месттен алса, ошол областка барат. Ошондуктан мына ар бир команда даярданыш керек. Мына силерди көрүп атам, мына Абдырахман мектеби, мына Сырт мектеби, лицей. Жакшы, бирок физический подготовкаңар азмас немерак тавкаларым. Ошон үчүн аракет кылгыла, мындай волейболист секириш керек, бийик небе кылыш керек. Боюм бар дебестен путка дагы азмас неме бериш керек да. Мени кааларым, мына эртең кайсы мектеп алса дагы ошол биздин небебиздин коргогон үчүн ошол жака барат. Биз ошого сыймыктанабыз. Ошол жерде дагы жакшы ойноп, жакшы ийгиликтер жашаганды каалайм мен. Мен Нурланбек Улууланбек, Баткен областы Кадамжай району Жаңы Жер айылынын номер 28-ci инновациялык ортого мектебинин 11-ci классынын окуучусумун. Бүгүн бизде Кадамжай районунда волейбол оюну уюштурулду, лига. Биз ошондон биринчи орунду алдык. Кумтөр компаниясынын призлерин да алдык. Чоң рахмат. Бизде 4 команда болду. Ошонун арасынан биринчи орунду алып чыктык. Кадамжай району Тешебаев мектеби волейболу кызык кыла балдар. Бул спорт, бул ден соолуктун булагы.